Нарын облусунун Ат Башы районунун 1970-жылкы тургундары уюштурган футбол боюнча ынтымак кубогунун кезектеги мелдеши Борборуздагы спорт комплекстеринин биринде болуп өттү. Ден соолукту чыңдоо менен бирге өткөрүлгөн мындай саамалык буга чейин жай айларында өткөрүлүп келген болсо, бул сапар Ат Башы районунун тургундары Борборго келген учуру. Мыктылардын мыктылары тандалып, жеңүүчүлөр Борборго келип ат салышып, байгелерге ээ болушат. Бул мелдештин негизги максаты айыл тургундарынын ынтымагын күчөтүп, дени сак жашоону өнүктүрүүгө багытталганын уюштуруучулардын бири Жогорку Кеңештин 3 жолку депутаты Алмазбек Батырбеков баса белгилеп өттү. Бүгүн Ат Башы ынтымак тобу кубогу деп өткөрүп берүү кубогунун уюштуруучулары катары 70-жылкылар биз уюштуруп атабыз. Себеби бул оюн баягы ынтымакка чакыруу болуп, ошо Ат Башы өрөөнүнөн чыккан ар кайсы поколениядагы балдарды ошо чогултуп оюн уюштуруп келебиз да. Ошол 3 жылга чукулдап баратат, 3-жыл кетип баратат. Буга чейин көбүнчөсүн жайкысын 2 айда бирден кылып эстафета катары ар бир жылдагы поколениядагылар алышып өткөрүшчү эле. Быйылкысын ошо кышкысын да өткөрөлү деп ошо 4 зал арендага алып 50гө чукул команда катышып атат. 3 тайпага бөлүнгөн: кичүү муун, орто муун, анан улуу муун деп. Мына бул жерде улуу муундун оюнуна күбө болуп атасыздар. Улуу муун 2 Дордой клубунда, анан бул жерде оюн уюштурулуп атат. Бул жерде 10 команда, Дордойдо 10 команда ойноп атышат да. А жерден чыккандар, утуп чыккандар анан бияка келет. Бул переходящий кубоктун эстафета катары эң негизгиси. Кубок 3 жолу катар менен уткан команда кубокду алып калат деген нормабыз бар. Андай пока боло элек. Жылдан жылга ар бир командалардын саны да көбөйүп, уткан командалар да ар кайсындай болуп чыгып атат. Кудай буйрса мындай топтун деңгээли аябай көтөрүлүп калды десек болот. Анан эң негизгиси бул ынтымактын аркасы менен баягы ар бир жерде ушундай ынтымак оюндар көбүрөөк болсо, баягы айылдан кеткен адамдар, көбүнчөсү ушу шаарда туруп калгандар айылдан бери келип ойноп атышат. Ошол кайра айыл менен байланыштырып, келечекте кандайдыр бир маселелерди бирдикте чечкенге дагы ошо ынтымак жакшап келет экен деген ойдо уюштурулган нерсе да. 3-жыл оюн болуп атат. Быйыл ошо кышкы периодда биринчи жолу ошо залда, закрытый помещенияларда, жабык помещенияда биринчи жолу өткөрүп атабыз. Ачылыш аземинде Дордой ассоциациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3 жолку депутаты Аскар Салымбеков сөз сүйлөп, Ат Башы районунун тургундары бул убакытка чейин өлкө аймагында өткөрүлгөн мелдештерде алдыңкы орундарды алып келгенин баса белгиледи. Урматтуу бүгүнкү футбол мелдешинин катышуучулары, бүгүн чоң футболдук майрам болуп атат деп десем жаңылбаймын. Мен азыр айтып кетпедиби? Бүгүн силерге мындай түстөн түс тиешем бар, анткени мен футбол федерациясынын биринчи вице-президентимин. Ошон үчүн ушунчалык биздин жергебизден келип ушул жерге футбол ойноп аткандардын бизди аябай кубандырып, сүйүндүрүп атат. Анткени биздин жергебиз өтө футболго, башка спортторго өтө бир мындай шыктуу, таланттуу адамдардын мекени десем мен чоң жаңылышпаймын. Сүйүндүргөнү мына бул жерде ушунчалык мына баардык буундар келип ойноп атканы сүйүндүрүп атат. 70-жылкы биздин балдарыбыз уюштуруп аттыр. 70-жылдары
ат башы Нарын облысы боюнча, башка облустар боюнча биринчини берчү эмеспиз футболду. Мына 68 жылдан 75 жылдарга бери биз Нарын облусунда баягы Барселонада эле болчубуз да. Мына Кыргыздын футболунун тарыхында мына Замир Жумагулов эң баягы лучший бомбардир. Ал Юсуп Мусаевтан да өткөн, мынакей тарыхты карасаңар, мына ат башынын баласы Замир Жумагулов. Билесиңерби? Азыр мына Дордойдо тренер. Вот. Мына алып көрсөңөр канча Кызыл Киясыда ойноду, Сүрүктүчүдө ойноду, тиги Карабалда ойноду, Бишкектен канча командалар чыкты. Ошонун арасында мына ат башылык мынакей балабыз, мынакей Кыргыз футбол тарыхындагы лучший бомбардир. О чем говорю, что дагы бизден дагы ат башыдан жакшы таланттар чыгат. Жакшы ошондой баягы дүйнөгө дүүрөгөн чоң командаларга ойночу балдар чыгат. Мына ушул ондай критический масса ойной берсек, балдар баарда футбольный секцияларга бергиле, дагы ошо футбол жактан башка тиги Барселонадан окуткула, тиги Рубинден окутасыңарбы? Ошол жактан окутсак, анан кийин жанагындай биздин дагы балдарыбыз обязательно чыгат. Ошон үчүн азыр ошо футбол бул улуттук намыс болуп калды. Улуттук намыс. Ошон үчүн мына Байкеңер ошол улут намысы үчүн мына футболдук команданы кармап атабыз. Силер бояктан жирей бергиле, балдарды өстүрө бергиле, чоң футболду мына биз тиги Дордой аркылуу өнүктүрүп атабыз. Мына азыр жанагы Азиянын чемпионатына, Лига чемпионатына катышып атабыз. Мына 35 баладан Турцияга кетти, сборго. 35 бала. Эмсилерге айтып коеюн, бир эле поездкасы сборго $50,000. $50,000 мынакей 18 күн барып ошол жакта сбор болот, түркмөндөр менен ойнойбуз, тажиктер менен ойнойбуз. Анан кийин жана группадан чыксак дагы нар жака кетебиз. Ошон үчүн Байкеңерди колдосоңор, футболду колдосоңор, улуттун намысын коргосоңор, силер морекеде критический массаны түзгүлө, бала бакыраны өстүргүлө, футболго бергиле, башка күрөшүнө бергиле. Спорт өтө бул баягы бала бакыранын өсүүбүздүн баягы өзүбүздүн ден соолугубуз, анан кийин өстө коомдогу ордун ээлечүлү. Баягы спортто, туурабы? Ошон үчүн баардыгы жаңы жылдар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жылыбыз ат баштыктар айтканда иттей жакшы жыл болсун. Мелдеш бардык муундарды бириктирип эстафета түрүндө өтөт. Ошентип бир муундан экинчи муунга өткөрүлгөн бул оюнду жалгыз гана футбол эмес, спорттун башка түрлөрүнүн кошуу демилгеси көтөрүлүп, алдыңкы убактарда аларды дагы катарга кошуу талкууланды. Кадырлуу бир туугандар, мына баарыңыздарга белгилүү болгондой эле биз ат башынын атуулары, ат башынын жигиттери, ат башынын патриоттору спортту өнүктүрүп футбол тарабынан кезектеги турнирлерди өткөрүп келатабыз. Бирок биздин бир туугандардын арасынан дагы бир сунуш түшүп атат. Жекелеп футболду алып кетпестен спорттун башка тармактарын дагы кошуп, балким ат башылык жигиттерибиздин футболго кызык эмес, балким бокска, балким хоккейге, балким ошондой кыргыздын нукура оюну, кыргыз күрөшүнө, тогуз коргоонуна, белогоч спорту айтып олдурсам спорттун түрү көп. Ошондуктан жекелеп футболду алып кетпестен башка дагы спорт тарабындагы өнүктүргөнгө өзүбүздүн салымыбызды кошконго биздин бир туугандарыбыз чакырып келатат. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, спорттун күйөрмандары. 50ден ашык команда катышып атат, мен аябай сүйүнүп турам. Эми өзүңүздөр билесиздер, мен дагы спорттон алыс киши эмесмин. Бүгүнкү күнгө чейин күрөшүп келатам дагычы. Быйыл барайын деп атам, быйыл дагы Кудай буйрса быйыл дагы барып 2 дивизионго катышып келейин деп атам. Ушу күзүмдөчү. Кутса болот. Рахмат. Ана эми спорт дегенен бул негизи ден соолуктун булагы, мына биздин намыскөй ат башынын жигиттери спорттун кайсы гана түрүндө болбосун мындай жакшы результаттарды көргөзүп келатат. Анын ичинде мына футболдо Аскар Байкебек айтып кетти, Дордой командасы бул эмне деген команда. Мына Кыргызстанды канча жылдан бери ушул чемпиондукту бербей келатат. Мен ойлоп атам, бөлөк түрлөрүнөн дагы өнүктүрөлү деп атабыз. Мына биздин күрөшүп жүргөн балдарыбыз бар. Волейболдо мына жылына 2 жолу жакшынакай айылдардан командалар келип мына түптөлүп калды, жакшы оюндарды көргөзүп атат. Мен ойлоп атам, ушул жаңы жылда баарыңыздарга узун өмүр, ден соолук каалайм.
мына азыркы ушул турнирди уюштуруп жаткан 70-жылкы биздин өзүбүздүн инилерибизге мен ушунчалык чоң ыраазычылык билдирем. Аябай жакшы уюштуруп аттыр. Кийинки эстафетаны дагы кийин биз жылдарга берилет экен, эми алар дагы мындан да жакшы уюштурат деп ойлоп атам. Самый главный мен баарыңыздарга каалап кетелем, мына ынтымактуу болуп атат. Баарыбыз ынтымактуу бололу, ден соолуктуу бололу. Рахмат. Урматтуу футболдун көрөрмандары, урматтуу жерлештер, урматтуу агалар, биринчиден баарыңарды бүгүнкү байрамыңар менен куттуктайм. Эң негизгиси ушундай ынтымак уюштуруп алганга, ушуну баштаган балдарга мына 3-жыл кетип баратат. Ошонун баарын колдоп келген ар бир командага ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан бул жерде жана сүйлөшүп отурсак, бул ат башынын көбүнчөсү 90% ат башынын центриндеги балдар ойноп атыптыр. Айылдардан биринчи кошулгандар бар экен. Келечекте ошо ар бир айылдан командалар чыгып, бир күндүк турнир эмес, турнирибиз жок эле дегенде 5 күн 10 күн созулган турнир болсун деп тилеп кетүүгө уруксат этиңиздер. Жаңы жылдын астында турабыз. Спорт албайлы, маданиyaттар албайлы, бардык тармакта мыкты адамдарыбыз бар, балдарыбыз бар, ишкерлерибиз бар. Ошол агаларыбыздын жолун жолдоп келатабыз деген ойдобуз, учубуз кур эмес экен. Анан баарыңарды бүгүн мыктыны мыктысы утсун. Байрамыбыз байрам болонсын. Эң негизгиси ортобузда мына ынтымактуу кубогунда ынтымагыбыз күчөп, бири-бирибизди таанып, келечек үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн 70-жылдардын атынан, уш жерде турган баарыңардын атынан баарыбызга ийгилик үчүн ынтымак алып кетүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Алмазбек байке. Оюнчулар өз кезегинде ыраазычылыктарын билдиришип, уюштуруучуларга мактоо баракчаларын жана ак калпактарды ыйгарышты. Аны эмесе сиздердин уруксатыңыздар менен бул жакта 1970-жылы туулган агаларыбыз тарабынан ыраазычылык баракчалары жазылыптыр. Сиздердин уруксатыңыздар менен өзлөрүнүн ээлерине тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ак башы айылынын 1970-жылы туулган тургундары сиздин денисак жашоону өркүндөтүүгө, билим, маданият жана жалпы элге спортту өнүктүрүүгө кошкон салымыңыз жана ошондой эле биздин ишмердүүлүгүбүзгө олуттуу көмөк көрсөткөндүгүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз деген ушундай ыраазычылык баракчасын Салымбеков Аскарбек Маткабылович агабызга тапшырабыз. Алаканча коюп туруңуздар. Султан Жумагулов агайыбызга колчак коюңуздар. Мелис Турганбаев агайыбызга дагы. Дагы да ушундай ыраазычылык баракчасы тапшырылат экен. Жумакадыр Курмангалиев агайыбызга алаканча коюңуздар. Ырысбек Маткабылов байкебизге дагы тапшырылат. Ыраазычылык баракчасы тапшырылат. Кутманалиев Нурдин байкебизге алаканча коюңуздар. Сыйлык ыраазычылык баракчасы футболчу мына ушул Газпром комплексинин башкы директору алаканча коюңуздар. Исаев Базаркул байкебизге. Ушундай ыраазычылык баракчасы Доорузбаев Жеңишбек агабызга.
Ушундай ыраазычылык баракчасы тапшырылат Абдыкеримов Алмазбек агайга. Келиңиз Абдыкерим. Келиңиздер, мына башында билесиздер, биз эстафетаны оюндун аягында өткөрүп берчү элек. Себеп дегенде оюндун аягында бардык бир туугандарыбыз өздөрүнө тиешелүү байгелерин алганда кетип калат экен. Ошондуктан оюндун башында эстафетаны өткөрүп берүүнү чечкенбиз, билесиздер. Мына 1981 жылкы агаларыбыз өткөндөгү оюнда, ушул оюнду 1970 жылкы агаларыбызга өткөрүп берген. 1970 жылкы агаларыбыз бүгүнкү оюнду өткөрүп туруп эстафетаны биздин ат башылык бир туугандарыбызга ат башы ынтымак кубогунун кезеги 1987 жылкы туулган ат башы айылынын атууларына берилет. Келиңиздер, 87 жылкылар. Мына салтанаттуу түрдө силердин болжолуңар менен эстафета оюнун 1987 жылкы бир туугандарыбызга тапшырабыз. Ушул баягы ат башы ынтымагы деген ушундай жакшы жөрөлгө бар. Буга чейин кичи муундардан бери өтүп уюштурушуп жүргөн. Анан баягы эстафет неме менен ошо бизге келип, азыр ушуну 70 жылкы ат башынын тургундары чогуу биргеликте өткөрүп атабыз. Мындай жөрөлгө бир 2 ай сайын болуп атат. Ошол анан негизи баягы 65 жылкыдан 95 жылга чейин 3 муун болуп ойнолуп атат да. Улуу муун, орто муун, кичи муун болушуп. Ошол ар бирлердики өз муунга жараша ар бириники өзүнчө байгелери бар. Негизи бул баягы биринчиден ынтымактын белгиси, экинчиден ушул жаш балдар ушу спортко берилип, ошол баягы өсүшү дагы тигил тартиби да башкача болуп өсө баштайт. Ошол кийинки муундарыбызга, балдарыбыз дагы ушундай ынтымакты колдосо деймин. Эми ат башы боюнча спорттун башка түрлөрү да бар. Ат башынын тиги волейбол ынтымагы деген бар. Анан футболдуку менен болуп атат, пока экөө. Дени сак жашоо спорттон башталаарына дагы бир ирет ынануу менен жалпыңыздарды спорт менен машыгууга чакырабыз.